Башкы прокуратуранын азыркы имаратынын курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Учурда түрдүү курулуш иштери үчүн деген максатта 9 миллион сом мыйзамсыз колдонулганы такталып, кылмыш иши иликтенүүдө. Ак кеме мейманканасындагы мүлктөрдү каттоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер толук мыйзамдуу. Дастан Догоев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга болгон иш сапарынын алкагында ал жакта жашаган мекендештерибиз менен жолугушту. Жолугушуу суроо жооп түрүндө өтүп, өлкө башчы аларга Кыргызстандагы түрдүү тармактарда жүрүп жаткан реформалар, анын ичинен билим берүү, куралдуу күчтөр, транспорттук инфраструктуранын өнүгүшү, энергетика жана Орусияда иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктарды колдоонун негизги багыттары боюнча айтып берди. Алмазбек Атамбаев Орусиянын жетекчилиги менен жолугушкан учурунда Орусиянын аймагында мигранттардын эмгек шартын жакшыртуу боюнча чараларга өзгөчө көңүл бурулганын белгиледи. Чогулгандардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкө башчы мигранттарга медициналык жардам көрсөтүү, Орусиянын аймагында айдоочу күбөлүгүн таануу боюнча көмөк көрсөтүү маселелерине да токтолду. Өз сөзүндө Алмазбек Атамбаев Кыргызстан өз тарыхында оор сыноолорду өткөрүп, акыры өзүнүн өнүгүү жолун тапканын, алдыда президенттик шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүүнү камсыз кылуу жана андан ары мыйзамдуулук менен туруктуулукту сактоого өзгөчө көңүл бөлүнүп жаткандыгын кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаевке Сербия Республикасынын чоң тасмадагы ордени тапшырылды. Сербия Республикасынын президенти Томислав Николичтин жарлыгы менен ыйгарылган бул орденге президент Алмазбек Атамбаев Сербия менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамилелерди жана кызматташууну өнүктүрүүгө жана чыңдоого кошкон өзгөчө эмгеги үчүн татыктуу болду. Мамлекет башчысына орденди резиденциясы Москвада жайгашкан Сербия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Славенко Терзич тапшырып, Сербиянын жетекчилигинин атынан президент Алмазбек Атамбаевке өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында Башкыртстан Республикасынын Уфа шаарына учуп кетти. Сапардын жүрүшүндө президент Башкыртстан Республикасынын башчысы Рустем Хамитов менен жолугушат. Андан кийин президент Алмазбек Атамбаев Казань шаарына барып, Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Миниханов менен жолугушмакчы. Ак кеме мейманканасындагы мүлктөрдү каттоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер толугу менен мыйзамдуу. Бул туурасында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун төрагасы Болсунбек Казаков билдирди. Буга чейин имаратты бошотуу боюнча мейманкана жетекчилигине бир нече жолу кат жөнөтүлгөн. Мүлктү каттоо маалында коопсуздукту сактоо үчүн милиция кызматкерлери да тартылды. Эске салсак, ак кеме мейманканасынын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту мейманкананы министрликке өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Ал эми быйыл февралда өкмөт ак кемени мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берген. Сунуш жөнөтүлгөн ошол ак кеме гостиницасына мамлекетке өткөрүп берүү боюнча. Бирок биздин сунуштар четке кагылганына байланыштуу бүгүн мамлекеттик мүлк ошол мамлекеттик мүлк ишканасына балансына өткөрүп берилгендигине байланыштуу ошол өздөрүнүн укугун пайдаланып ошол бүгүн өткөрүп алынды. Ысык көлдүн Ананьева айылындагы газ баллон саткан жайда жарылуудан жабыр тарткандардын бири каза болду. Бул тууралуу Чолпон атанын аймактык ооруканасынан билдирди. Денесинин 100% күйүп калган Абдыбек Бейшекеев эртең мененки саат 6 чамасында көз жумган. Эске салсак, 19 июнда Ананьева айылындагы газ саткан жай өрттөнүп, 2 адам каза болгон, дагы 8 адам жабыр тарткандыгы маалымдалган. Башкы прокуратуранын азыркы имаратынын курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. 2011 жылы 6 июлда башкы прокуратура менен Гарант проект жеке ишканасы имараттын долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кол коюшкан. Натыйжада башкы прокуратуранын жаңы имаратынын курулушу 236 миллион сом деп бааланган. Эсеп палатасы текшергенден кийин долбоордук сметалык документтерди түзүүдө Гарант проект ишканасы курулушка керек болгон суммадан 93 миллион 625 миң 300 сомду ашыкча көрсөткөнү аныкталды. Ошондой эле башкы прокуратура тарабынан түрдүү курулуш иштери үчүн деген максатта 9 миллион сом мыйзамсыз колдонулганы такталган.
20-июнда бул иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына иликтөөгө тапшырылды. Эске салсак, 2011 жылдын 14 апрелинен 2015 жылдын 21 январына чейин Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова болгон. Дастан Догоев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Таярбек Сарпашев 15 июнда премьер-министрдин буйругу менен кызматынан бошотулган. Бүгүн 22 июнь улуу ата мекендик согуштун башталган күнүнө карата Бишкектеги Спутник Кыргызстан маалымат борбору Бишкек Минск Кишинев байланышын камсыз кылып, тарыхты бурмалоо жана НАТО күчтөрүнүн кеңейиши деген аталыштагы видео көпүрөнү уюштурду. Ага 3 мамлекеттеги эксперттер, тарыхчылар, мурдагы күч кызматкерлери катышты. Коомдук фонддун директору Олег Сернецкий Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин дагы улуу ата мекендик согушка болгон мамиле өзгөрбөгөнүн айтты. Кыргыз эли жеңишке жетүүдө бар күчүн аябай салым кошконун, жыйынтыгында 21 кыргызстандык 3 баскычтуу даңк орденинин кавалери, 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры аталганын белгиледи. В Кыргызстане за все годы независимости не... Кыргызстанда бир да жолу ата мекендик согуштун жыйынтыгы боюнча талаш тартышка аракет же Совет элинин фашисттик Германияны жеңишинин маанисин төмөндөтүү боюнча аракеттер болгон жок. Бул жетиштүү негиздер бар. Башкысы Кыргызстандан 360 миңден ашык кыргызстандык фронтко кеткен. Жердешибиз Чолпонбай Түлөбердиев Матросовдон 1 жыл мурда зотко көкүрөгүн тосуп, эрдик жасап, жолдошторуна жол ачып берген. Кыргызстан согуш жылдарында кыйналган элди кабыл алып, экономикалыкта чоң жардам көрсөткөн. Учурдун талабындагы дагы бир көйгөйлүү маселе жеңил автоунаалары менен жүргүнчү ташыган айдоочуларды иретке келтирип, аларды мыйзамдаштыруу. Эртеден кечке жүргүнчү издеп чарчаган айдоочулар түнү менен алыскы сапарга аттанып, жолдо кырсыкка кабылган учурлар дагы көп кездешет. Буга бөгөт коюу үчүн мамлекет эл ташуунун мыйзамдуу жолдорун издеп жатат. Иретке келбеген ички каттамдардан Алишер Аскарбеков кеп салат. Бул Токтогул Кулиев көчөсүндө бир эмес 2 жол белгиси бар. Тактап айтканда жол жээгине токтоого болбойт деген. Бирок бул жерде Ош-Бишкек каттамдагы унаалар жык-жыйма. Алар мындай күндүн ысыгында кечке жүргүнчү өзлөрүнө токтоп, түнү менен жолго чыгышат. Ош деп атам мен Ош. Эптеп эле киши таап жолго чыгууну самаган айдоочулар бул жерди автобекетке айландырып алышкан. Ал эми бул жол белгилери алар үчүн жөн гана таякчадай эле. Кыймылын кара, бул жөн эле утурумдук коюлган нерсе мына. Эгер просто муну койгондо деле коюп аткан деле айткан, муну времени коюп атабыз. Ушул жерди кууш үчүн эле бизге заказ келип атат деп элечи. Патрулдук милициянын деле бул көчөлөрдү жөнгө салууда шайлары кетип калгандай. Арачолодо келип минтип чараларды көрүп кетишет. Бирок андан деле майнап жок. Баягы эле көнүмүш атат. бирок силерден башка инспекторлор келип мына жерге машиналарды алгыла деп жакшына түшүндүрүп алдырып, бирок бирден машинаны коюп берип кетип атат. Алыс жолдо жүргүнчүлөрдүн өмүрү толук айдоочунун колунда. Андыктан сапарга чыгууда эс алуу керек. Бул үчүн атайын жүргүнчү ташуучу унааларды көзөмөлгө алып, тейлөө үчүн бир да органдын мойнуна коюлган эмес. Тагыраагы унаалардын абалын, айдоочунун акыбалын жана кезек менен жолго аттантып чыгаруу сыяктуу. Бирок жол жана транспорт министрлиги билдиргендей, бул маселе кабыргасынан коюлуп, мыйзамда каралып жатыптыр. Лицензиялоо жана уруксат кагаздарын берүү тутумунун Кыргыз Республикасынын тутуму жөнүндө тутумдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Ал коомдук талкуулан өттү. Менин маалым болгонча Кудай буйрса кабылданат болуш керек да. Ушул мыйзам менен биз ушул ишмердүүлүккө жөнгө салуу, мамлекет тарабынан жөнгө салуу, көзөмөлдү күчөтүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат да. Жүргүнчү ташуучу унааларды иретке келтирүү үчүн жеке менчик автобекеттер деле ачылган. Ал жерде баардык шарттар каралып, айдоочу сапар алдында баардык текшерүүдөн өтөт. Албетте булар жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн. Киши алып кетет эле, мындай эметет элем дегендер бизге кирбейт. Бизде ушул айдоочулар, анан биздин айдоочулардын ушул бүгүн келген айдоочуну биз кайра кайтып жолго чыкканга уруксат бербейбиз. Себеби булардын уктап эс алгандыгы, булардын ошол жолдо сергек жүрүүсүнө ушундай шарт түзүлөт да, бул нерсечи. Анан эми биздин айдоочулар бүгүнкү күндө ушул Төө башынын ар жагына жүргөн бүтүн ушул Ош-Бишкек жолундагы бүгүнкү күндө ушул жерде жүргүнчүлөргө өз кызматын аткарып келишти. Жол кырсыктарынын көпчүлүк бөлүгү Ош-Бишкек жол каттамдарына болуп жаткандыгы баарына айкын.
Булар дал ошол айдоочулардын эс албай күнү түнү жол жүргөндүгүнө дешет адистер. Алишер Аскарбеков, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда биринчи республикалык форум өттү. Улууга урмат, кечүүгө ызат деп аталган жаштар форуму ыйман адеп жана маданият жылынын алкагында уюштурулду. Форум улуу муун менен кичүү муундун ортосундагы байланышты чыңдоо, жаштарды каада салттар аркылуу туура тарбиялоо максатын көздөйт. Катышуучулар каада салтты сактоо, кеңири жайылтуу жана жаңы муунга руханий адептик азык берүү жаатында ой бөлүштү. Иш-чарага бийлик өкүлдөрү, аксакалдар, Бишкектеги жана аймактан келген жаштар катышкан. Форум концерттик программа менен коштолуп, ааламдан кең сенин бешигиң деп аталган спектакль менен жыйынтыкталды. Атабадан келаткан улуттук баалуулуктарды, биздин салт санабызды, тарых, санжыра, маданият, адеп, тарбия, таалим, ушул маселелердин баарын биз жеткиликтүү, ошол эле учурда ошо азыркы өсүп келаткан жаштардын тили менен бирок аларга кызыктуу кылып, анан алар кабыл алгыдай кылып туруп, ошондой бир заманба формалар менен жеткиришибиз керек да. Сиздер Күндарек маалымат программасын көрүп жатасыздар. Башка кабарлардан Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгы өспүрүмдөр менен иштеген кызматкерлери балдар көп сууга түшкөн жайларды кыдырып, рейд өткөрдү. Бул сыяктуу рейд балдардын жайкы эс алуусун көзөмөлдөө максатында жыл сайын өтүп турат. Милициянын айтымында жашы жетелектер түнкү саат 11-ден таңкы 6-га чейинки убакта көчөдө жалгыз жүрбөшү керек. Эгерде мындай учурда эң эле биринчи ата-энелерге айып пул салынат. Балдар чыкканда сууга түшкөндөрдү чыгарып, ата-энесин чакыртып, колуна берип, чогулган документтерди жашаган жерден выяснетип туруп, жаш өсмүрдөрдүн комиссиясына берилет. Чечими аяктан өзү председатель зам аким чечимин көрөбүз. Ага чейинки болгонго чейин иштер болсо биздин тараптан мектеп бүтөрүнүн алдында, мектеп бүткөнгө чейин лекциялар окулган бардык мектептерде. Ар бир мектеп класстарга анан кийин ата-энелердин чогулушу болгон. Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгы Кант шаарынын мэриясы жана шаардын жашылдандыруу ишканасы менен биргеликте Канттагы борбордук эс алуу багынын аймагында өскөн кара куурайды жок кылышты. Жалпы аянты 2,5 гектар кара куурай күйгүзүлдү. Адистердин айтымында кара куурай урук байлап өсүп калганга чейин жок кылып турбаса, баңгизатына кызыккандардын бүйүрүн кызытып, келечектеги түрдүү кылмыштык аракеттерге шарт түзүшү ыктымал. Милициянын айтымында иш-чара МАК 2017 ыкчам профилактикалык рейдтин алкагында өттү. Ежегодно в парке совместно с сотрудниками. Кара куурай жыл сайын жок кылынат. 2016 жылы эле биз райондогу 300 тоннадан ашык кара куурайды жок кылдык. Өз укугуңду бил. Дал ушундай аталыштагы акция Каракол шаарында өтүүдө. Иш-чара 2016-2020 жылга чейинки кабыл алынган концепциянын алкагында элдин укуктук маданиятын көтөрүү максатында ишке ашууда. Аны менен катар эле юристтердин кесиптик майрамына да багытталган акциянын жүрүшүндө бардык катышуучулар бекер юридикалык кеп кеңештерди ала алат. Анткени акцияга мамлекеттик каттоо, жарандык актыларды каттоо кызматкерлери, жер адистери жана нотариус, укук коргоочулар чакырылган. Алардын баамында жарандардын укугун так билбегендиктен ар кандай кыйын кырдаалга туш болуп, жылдар бою маселелерин чече албай ортодо калган учурлар көп кездешүүдө. Андыктан уюштуруучулар облустун эң алыскы айылдарына чейин барып, жеринде элге жардам берүүнү колго алышкан. Буга чейин өз укугуңду бил деп аталган акция Ысык Көл облусунун 5 районун жана Балыкчы шаарын кыдырган болчу. Саякбай Манасчы фильми жабык түрдө чакан чөйрөгө көрсөтүлдү. 20-кылымдын Гомери аталган улуу Манасчынын образын актер Марат Жанталиев жараткан. Ал эми Манасчынын өмүрлүк жарын Тынара Абдразаева ойнодо. Фильм Ысык Көл облусунун Тоң районунда жана Чүй облусунда 2 жыл катары менен тартылган. Фильмде Чыңгыз Айтматовдун ролун жазуучунун уулу Элдар Айтматов ойнодо. Тасмага тартуу иштери Саякбай Манасчы эл аралык коому тарабынан каржыланып, Кыргыз фильмдин техникалык колдоосу менен ишке ашты. Сиздер Күндарекке назар салдыңыздар. Кечиңиздер жагымдуу маанайда улансын, саламатта болуңуздар.